Жакында эле чеки долбоору менен чогуу Ысык Ата районуна барып, бала бакчалар тууралуу көйгөйлүү маселени көтөрүп келдик. Эң өкүндүргөнү 30 жылдан ашык Кыргызстан боюнча эң чоң бала бакча иштетилбей, бузулуп, таштанды болуп жатканы. Ага эмне себепчи десеңиз, баягы эле 90 жылдардан кийин аттуу баштуу чиновниктер өзүнө менчик кылып өткөрүп алгандыгы. 30 жылдан бери бизде бала бакчалар жетишпей, айрыкча чүй өрөөнүндө мектептер жетишпей турган кезде бир киши Кыргызстан боюнча эң чоң ошол маалда заманбап болуп 1,5 миң бөбөккө арналып курулган бала бакчаны жөн гана басып, чаң бастырып жаткандыгы. Бирок бул өзгөрдү. 2 ай мурун ал киши мамлекеттин балансына ал бала бакчаны өткөрүп берди. Бирок мен сиздерден сурагым келет. Кыргызстан боюнча ушуга окшогон бала бакча мектептер канчасы чаң басып жатат?